Барыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма хош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай азыркы убакта хит болуп жаткан жүрөкчө пирогдун рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар. Рецепти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Пирогго кошулуучу бардык керектүү азыктардын курамдарын видеонун астына описание бөлүмүнө калтырып кетем. Эң биринчи кургак таза идишибизге 3 жумурткабызды чагып алабыз. Жумурткабызды миксер менен аралаштырып отуруп, азастан кум шекерибизди салабыз. Биздин жумурткалуу массабыз 2 эсе көтөрүлүш керек. Аппак болуп көбүргөнчө миксердин жардамы менен аралаштырабыз. Даярдап алган массабыздын үстүнө сүт жана өсүмдүк майын куюп, дагы миксердин жардамы менен жакшылап аралаштырабыз. Электен өткүзүлгөн унубуздун үстүнө разрыхлителди кошуп аралаштырып алабыз. Унубузду салгандан кийин бирден миксерлеп жибербейбиз, себеби унубуз жан-жагына чачылып, бизге ыңгайсыздык жаратат. Бир аз аралаштырып алгандан кийин гана барып, ундары толуктай аралашканча миксерлеп алабыз. Биздин камырыбыз даяр болду. Суюктугу ушундай болуш керек. Эми ушул камырдан 2 аш кашык камырды бөлөк идишибизге бөлүп алабыз. Бөлүп алган камырыбыздын үстүнө кызыл боёгучту кошуп алабыз. Менде ушундай суюк туру, эгерде сиздерде коюу туру болсо, анда кошуп жасап алсаңыздар болот. Камырыбызды формабызга куюп алабыз. Менде бул жерде форманын диаметри 24 сантиметр. Кызыл түскө боеп алган камырымды мен жаңы шприц алып, ошонун ичине толтуруп алдым. Кызыл камырды шприцтин жардамы менен видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, тегерекче кылып баарысын куюп алдым. Эгерде сиздерде шприц жок болсо, кондитерский мешоктун жардамы менен же кашыктын жардамы менен да жасап алсаңыздар болот. Эми кызыл тегерекчелерибизди жыгач таякчанын жардамы менен жүрөкчө кылып алабыз. Дал видеодогудай кылып жасасаңыздар, сиздерде да ушундай сонун жүрөкчөлөр чыгат. Даярдап алган камырыбызды 180 градус кызытылган духовкада 35-40 минуттун ичинде бышырып алабыз. Пирогдун ичинин толуктай бышканын жыгач таякчанын жардамы менен текшерип алсаңыздар болот. Таякчаңыз кургак чыкса, демек ичи толуктай бышты деген сөз. Мен пирогум 35 минуттун ичинде бышты. Эми толуктай муздатып алгандан кийин формасынан чечип алабыз. Мынакей достор, биздин пирогубуз даяр болду. Эми кесип сиздерге ичин көрсөтөйүн. Жумшак, аябай назик пирог болуп чыкты. Достор, сиздерде сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео жакса, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калелова. Пирогдоруңуз даамдуу болсун. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.